Elhamdülillahi vahda ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'da amma ba'd. Урматтуу туугандар, этикаф. Этикаф тууралуу кыскача маалымат бере кетейли. Этикаф деген бул Рамазандын акыркы 10 күнүндө Алла үчүн мечиттен чыкпастан ибадат кылып, чын ыхластан ибадат кылып, Алла үчүн мечитте отурууну этикаф деп атайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рамазандын акыркы 10 күнүндө этикафка отурат эле. Бул этикаф Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын сүннөтү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар этикафта, ар Рамазанда этикафка отурган. Урматтуу туугандар, этикафта көптөгөн ибадаттар жыйналат. Этикаф көптөгөн ибадаттарды өзүнө камтып алат. Мисалы, этикафта отурган кезде сиз Куран окуйсуз, зикир кыласыз, 5 вакыт намазды мечитте окуйсуз, таравих окуйсуз, тахажжуд намазды окуйсуз түндө, дуа кыласыз Аллахка. Эң негизгиси сиз кадыр түнгө илешесиз, тууганым. Сиз эмне дегенде дайыма мечитте болосуз, 10 күн бою мечитте болосуз. Сиз көптөгөн жакшылыктарга жетишесиз, кадыр түнгө дагы жетишесиз. Кадыр түндүн убактысы этикафтын убактысы Рамазандын 20-күнү. 20-күнү орозо тутасыз. Ошол күнү күн батканга чейин мечитке кирип кетесиз. Ошондон тарта эртең айт деген күнү шамдан кийин үйүңүзгө кетесиз. Этикафтан чыгасыз, урматтуу тууганым. Ушул этикафтын убактысы. 10 күн бою мечитте чын ыхластан Алла үчүн өзүңүздү арнап, ибадат үчүн, көптөгөн ибадат кылыш үчүн, өзүңүздү бир дүйнөдөн алыстатып, Алла үчүн мечитте отурасыз, урматтуу тууганым. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү. Аллах таалам баарыбызды этикафка отурушту насип кылсын. Этикафты мына кээ бир амалдар этикафты бузат. Мисалы үчүн, себепсиз мечиттин короосунан чыгып кетсеңиз, анда этикафыңыз бузулуп калат. Эгер бир өтө зарыл ишиңиз болсо, анда мечиттин короосунан ошол ишиңизге барып келсеңиз болот, анда этикаф бузулбайт. Эгер бир зарыл иш менен үйүңүзгө кетип кала турган болсоңуз, анда аялыңызга жакындабастан кайра мечитке кайтышыңыз керек, ошондо этикафыңыз бузулбайт. Эгер аялыңызга жакындык кылып койсоңуз, үйгө барып, анда этикафыңыз бузулуп калат, тууганым. Аллах таалам баарыбызды этикафка отурууну насип кылсын. Эгер колдорубуз бошоп аткан болсо, кийинки жылга ниет кылыңыздар. Этикаф деген улуу ибадатты аткарышыбызга Аллах таалам насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.